Салам достор, эгерде сиздин Facebook аккаунтуңуз болсо, анда сиз кошумча акча иштесеңиз болот. Ал үчүн биз Telegram каналга киребиз дагы, ошол жерден Facebook арендага беребиз деп жазабыз. Бул жерге Facebook аренда Facebook арендага беребиз деп жазганда ушундай болуп чыгат достор. Ушул жерден биз мына ссылка турбайбы, ушу ссылканы басып киребиз. Телеграмга киребиз. Телеграмдан ачабыз достор. Телеграмдан ачып туруп, биз биринчи эле стартты басабыз. Мынакей. Стартты басабыз, анан приветти басабыз, хорошону басабыз. Биринчи үстүнө чыккан нерселерди басабыз да, мына жерге даяр тексттер чыгат. Бул жазбайбыз. Булар даяр болуп берге жазылып чыгат. Ошону эле басып коебуз. Мынакей достор, айткан нерсесин басып отуруп, понятно, да, я все понял деген басабыз. Андан соң биздин мына жерди окуңуздар да, самый главныйчы. Бул жерде биздин телефон номери сурап атат. Ошон международный форматта плюс 996 менен телефон номерибизди жазабыз. Анан кийин сөзсүз түрдө бул жерге больше 2 лет деген басыңыздар. 2 жыл болоюн деп калса дагы больше деген басыңыздар сөзсүз түрдө. Андан соң больше 100 тандайсыздар. Другая страна деп биз Киргизия деп жазылып турат өзү. Ошол Кыргызстанды басабыз. Анан кээде мындай телефондон киресиңби, компьютерден киресиңби деп сурайт, телефонду басабыз, кээде сурабайт. Андан соң отлично, поехали деген басабыз, мына жерге жазылып турат бул сөздөрчү, ошону эле басып коебуз. Андан соң бизге мындай ссылка берет. Ушул жерден биз чоң ишти бүтүрүшүбүз керек. Ал үчүн мына ссылканы басып киребиз достор. Ушул ссылканы басып кирип, биз ушул жерден рекламный кабинет түзүп беребиз. Ал үчүн сиздер мына эң үстүдө турган создать аккаунт дегенди басасыздар. Ушул жерден мына жерге англисча аты жөнүңүздөрдү жазасыздар. Бул жерге тийбейсиздер. Ал эми бул жерге болсо электронный адрес жазасыздар дагы. Отправить кыласыздар. Мен уже бул нерселерди аткаргандыгымна байланыштуу кайра кетирбей эле коеюн. Бул жерге электронный адрести жазгандан кийин, отправить кылгандан кийин биз email адреске барабыз. Жерге жазган адресибизге киребиз. Ушул жерге кайсыл адрести жазсаңыздар, ошол адрести басып киребиз. Почтага киребиз. Почтанын ичинде Facebook'тан бизге SMS барат. Мынакей, Facebook деп келди. Бул соцсети деген папканын ичинде келди да магачы. Ушу Facebook дегенди ачабыз. Ушул жерде мына подтвердить дегенди басабыз. Азыр подтвердить дегенди сөзсүз түрдө басабыз. Ушул жерде басканда кээ бир адамдардан, кээ бир телефондордон мына жерге автоматически кирип кетет. А кээде болсо войдите Facebook деп чыгат. Ошол жерге Facebook логин паролубузду жазып кирсек, анан бизге ушундай болуп чыгат да. Мынакей ушундай жер чыкты. Башкача да текшерип кое турган болсок, мына жерге жазган аты жөнүңүздөр чыгып калат да. Мен мисалы комп 261290 деп жазган болчумун. Азыркы жергечи почта жаздык го ошол жерге. Ошо бул жерге чыгып калат. Же болбосо мына информация компания дегенди бассаңыздар, ушул жерге да чыгат да, мынакей. Электронный адрес дагы турат, атыбызда турат. Электронный адрес деген мындай эле туруш керек да. Эгерде ушул жерди ачсаңыздар, отправить SMS деп турса, анда SMS кетириңиздер дагы подтверждение кылыңыздар. Подтвердить боло элек болсо, мына жерге отправить деп чыгып калат. Бул жактын ишибизди бүттүк достор. Эми Телеграмга кайра кайтып киребиз. Телеграмга кирип, кана ссылка. Биз эмнеге токтогонбуз, мына жерде азыр жасап келдик. Эми нажал что дальшени басабыз. Мына ушул жерге азыр жасап келдик биз. Мына жерге
англис тилинде аты жөнүңүздөрдү бул жерге тийбейсиздер, өздөрү жазылып турат. Бул жерге почтаңыздарды жазып кетиресиздер. Бул жерди жазып келдик. Эми готованы бастык. Почтабызды дагы подтвердить кылдык. Хорошо, сделаем. Подтвердил. Почтаны подтвердить кылдык. Подтвердилди басабыз. Эми биз бул жердеги неме Facebook'a кирген логинибизди жазабыз да. Facebook'a кирген логинибизди жазабыз, андан соң паролубузду жазабыз. Андан соң бул жерге выплата кайсыл жерге келиш керек, ошону жазабыз. Kiwi деп туруп номерибизди жазабыз. Kiwi номерибизди жазабыз. Эгерде Kiwi номериңиз ача элек болсоңуз же ачып туруп подтвердить, идентификациядан өтө элек болсо, анда описаниядагы менин WhatsApp номериме байланышыңыз, мен сизге Kiwi ачканга жардам беремин. Андан соң достор, биз ошол кошелек кайсыл өлкөдө турат, ошол белгилейбиз. Ал үчүн другая страна дегенди баскыла отуруп, Кыргызстанды белгилейбиз. Кыргызстанды белгилегенден кийин бизге спасибо, ожидайте деп келет. 7 күндүн ичинде ушул таштаган заявкабыз алар арендага алышат да. Арендага алганда арендага алдык деп соглашение жөнөтөт. Ошол соглашение жөнөткөндөн баштап силерге акча ар жуманын 4-күнү түшөт Kiwi кошелегиңерге. Кошумча суроолор болсо достор, мен описанияга ушул каналды жазып коем. Ошол каналга катталып маалымат алсаңар болот. Группасы бар, группасынан дагы суроолоруңар болсо жазсаңар болот. Описанияга жазып коем. Мына ушинтип Facebook аккаунттан да кошумча акча иштесек болот достор. Кошумча акчаны түшүп атканын мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мынакей мындай акчалар түшөт. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ар кандай болуп түшөт да. Ар кимге. Мен мисалы өзүм номеримди көрсөтө турган болсом, мына мага түшкөнү 6110 рубль. Webmaster Power деген адрестен түшөт. Мынакей өзүмдүн номерим. Ушул жакта дагы көптөгөн маалыматтар бар достор. Мынакей менин номерим, түшкөн акчалар ушундай болуп түшөт бул адрестен. Мага түшкөн акчалар мынакей номерим турат. Бул дагы башка мен тааныштарыма түшкөн акчалар. Ушу достор акчасы түшөт. Анан көбүндө коркуу сезими болот. Эмне болот экен деп, кандай баягындай уяттуу рекламалар кетирсечи, жок. Жок, андай болбойт. Мисалы YouTube'да отуруп деле кино көрүп атканда ар кандай неме компаниянын рекламалары чыгат эмеспи? Ошондой рекламаларды чыгарышат. Рекламный кабинет создавать этип берип атпайбызбы? Ошол кабинетти кана колдонушат да, берки жактагы Facebook'уңардын фото немелерине реклама жүктөшпөйт, алар колдонушпайт ал жактычы. Эскерте кетүүчү нерсе достор, биринчи ушул ботко кайрылбай туруп, Facebook'уңарды аныктап алгыла биринчи Facebook'a кирип, туура эмесин аныктап алгыла. Ал үчүн биз Facebook'тан меню турбайбыз, ушул жерден настройки дегенге киребиз. Настройки дегенге киребиз. Личная информация дегенге киребиз дагы. Данные контакты деп турат. Ушуну басып, бул жердеги турган телефон актуалдуу учурда колдоносузбу? Бул почтаны колдоносузбу? Эгер колдонсоңуз, анда ботко Телеграмдан бере бериңиз. Эгер бул номер мисалы колдонбосоңуз, жоготуп берсеңиз, же эски номер болсо, анда сиз ушуну басып туруп, убрать дегенди алып, өчүрүп коюңуз бул номердичи. Бул номерди өчүрүп туруп, добавить номер телефона деген жерден азыркы учурда колдонуп жаткан телефон номериңерди сөзсүз түрдө жазгыла. Ушул жерди биринчи көңүл буруп жасап койгула. Эң керектүү маалымат ушу болуп саналат достор. Анда мен сиздер менен дагы көрүшкөнчө саламат болуңуздар, жакшы туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик.